Кутман күн биздин сүйүктүү көрөрмандарыбыз, сиздер менен кайрадан жүз көрүшүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүн бизде маектешибиз, психолог жана интим гимнастика тренери Асель Шербекова. Кош келиптирсиз. Ассалам Assalomu алейкум. alaykum. Alaykum assalom. Алейкум салам. Асель айым, биз ар дайымкыдай аялдарга керектүү болгон темаларды козгоп чыгабыз. Бүгүн дагы ушундай темалардын бири болот. Буюрса, аялдар иштеш керекпи же иштебей эле коюш керекпи? Ошол темада кененирээк кеп калабыз деп элем. Анда биринчи эле суроом мындай болсун. Аял кишинин орду үйдө. Үйдөн ашса гана иштеш керек деген пикирге кандай кошуласызбы? Так, аял киши мен мындай айтып берейин да. Кээ бир кишилер аял үйдө олтуруш керек деп айтат. Ооба. Көпчүлүк бөлүктөр аял иштебеш керек. Көпчүлүк кээ бир киши эркектер деп айталы, эми көбүнчө эркектер же болбосо айымдарда дагы аял киши иштебеш керек. Аялдын иши, аялдын орду үйдө деген сыяктуу айтышат. Кээ бирлер аял киши иштеш керек. Аял менен эркектин тең укуктуу, бирдей болуш керек. Мисалы, депутат болсо дагы жогорку кеңеште тең жарымы аял болуш керек. Себеби биз аялдар менен эркектер тең дегендей дагы эми. Азыркы учурда эми талаш тартыш маселе болуп калды. Ага деген мындай көз карашта, мен өзүм мындай көз караштамын. Айымдар, кээ бир айымдар бар, алар ар жагынан өзү энергичный болот да, экстраверт. Ар жагынан, мисалы, баланы төрөп, бала караганга да жетишет, тарбиялаганга да жетишет, жана анын ашташкан күчү, энергиясы бар да. Ошол эле кезде кээ бир айымдар интроверт да. Интроверт, алар эгер бала төрөй турган болсо, ага кошумча жумуш берсең, ал адамга оордук кылат. А биз деген общий баарына аял иштеш керек, иштебеш керек деген сыяктуу маселе көтөргөндө, ар бир адамдын өзүнүн каалоосуна жетишип атабы ошол нерсе? Же өзү бир баланы төрөп, ага мурдагып, кыйналып атып, анан дагы эле мен иштешим керек деп аткан болсо, анда ал норма эмес. Ошондо ар бир айымдын өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө, өзүнүн жөндөмүнө жараша болсо, ошондо тууралаак болот. Бирок негизинен аял киши иштеш керекпи, иштеш керекпи, эгер үйдө отуруш керекпи деген темада, албетте айымдар сөзсүз иштөө керек. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам учурунда дагы айымдар болгон, врачтар болгон, бизнесмендер болгон, тигүүчүлөр болгон, кыскасы ошол кезде хадистерге таянып айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху учурунда 80ден да ашык айымдар мындай кызмат кылышкан, иштечкен. Ошол кезде. Мисалы, араб мамлекеттеринде көбүнчө айымдарды көрбөйсүң да, жумуш иштеп аткан. Көчөгө чыксаң, базардабы, соодада бүт баарында эркектер иштешет да. Бизде эми ал көрүнүш бир аз, биз ислам динин карманбайбыз баарыбыз. Ошондуктан бизде ал бир аз өөнүрөөк көрүнөт да. Бизде көбүнчө мындай современный адамдар дагы көп. Ошол эле кезде биздин мамлекетти ал мамлекеттерге теңөөгө таптакыр болбойт деп эсептейм. Мисалы, мен өзүм эгер кийим ала турган болсом, анда мен эркектерден мен кийим алгым келбейт. Мисалы, мен ич кийим алышым мүмкүн, балким сырткы кийимди алсам дагы мен айымдарды издейм. Себеби айымдардын жанында жолугубузду чечип алмаштыруу же болбосо тигүүчүлүк кесипте сөзсүз айымдар иштөө керек деп эсептейм. Себеби бул өтө көп күчтү талап кылбаган жумуштар. Ал эми эркек болсо көп күчтү талап кылган оор жумуштарга, мисалы, стройкада, курулуш багытында же болбосо коргоо багытында, ал тарапта эркектер кызмат кылса, албетте айымдар иштей турган тараптар дагы бизде көп. Ошондуктан мисалы, саак өтүү, азыркы фитнес, бизде фитнес багыттары бар. Фитнесте эч качан мен эркектер менен машыгууну мен эч качан колдобойм. Себеби ал эркектер менен машык турган кезде ал жерде дене булчуң менен иштеп аткандан кийин
эркек киши менен аялдын аралашуусу туура эмес деп эсептейм. Андай учурда баары бир айымдар үчүн керек болот. Мисалы бала тарбиялоо же болбосо мен баламды педиатрга аял педиатрга алып баргым келет. Себеби алар деген бала өздөрү дагы төрөгөн айым болгон үчүн аларды жакшы түшүнөт. Ошондуктан бул жерде иштеш керекпи, иштебеш керекпи десе, мисалы стоматолог издей турган болсок, биз айымдарды издейбиз. Бирок айымдар бизде жетишсиз, өтө аз. Айласыздан кээде эркектерге барганга туура келет. Мисалы тиш дарылоо же болбосо ден соолукту каратуу узак убакытка созулгандыктан аны сөзсүз айымдар менен иштөө керек деп. Айымдардын эгер жөндөмү бар болсо, мүмкүнчүлүгү бар болсо, эгерде үйдө бала тарбиялоо башка тараптарын чече алса, анда айымдар сөзсүз иштеш керек деп эсептейм. Туура айтасың, мен дагы стоматолог издеп калдым, аял киши бар бекен, жок бекен депчи. Оозумду, тишимди эркек кишиге карматкым келбейт да, негизи элечи, денемди карматкым келбейт. Ошондой болсо дагы эми эркектер жакшы иш кылат дешет, бирок ошентсе деле аялдарга эгер жакшы мүмкүнчүлүк түзүлсө, алар деле бул кесипти алып кете алат. Ооба. Ооба. Айымдар тескерисинче айымдар майда жумуштарга көбүрөөк майын чыгарып көбүрөөк жакшыраак жасайт деп эсептейм. Себеби эркектердин алардын көрүүсү майда чүйдө нерсеге көбүнчө маани бербейт го. Айымдар болсо мисалы тиш оору башканы айымдар кылганы жакшыраак деп эсептейм. Айымдар менен айрыкча. Чын эле жана жогоруда айтып кеткен нерсеге кошулам. Египетке барган кезде деле, мисалы саякатта барып калганда, ал жакта иштеп жүргөн аял кишини көрбөйсүң да. Официанттар дагы эркектер, уборка кылып жүргөндөр дагы эркектер, бүт баардын эркектер аялдын иштерин да кылып жүрүшөт да, уялбай элечи. А бизде болсо уборщицалар дагы аялдар, туалет жууган дагы аялдар, официанттардын көпчүлүгү кыздар, ушундай да. Ушундай оор жумуштарда эркектер кылышса, балким аялдар өзүнө аялдык кесиптерин тандашса, жеңилирээк болуп, балким үй бүлөсүн да алып кетмек, кесибин да алып кетмек. Дагы мындай нерсе бар да. Мисалы айылдарда дыйканчылык кылып аткан, кетмен чаап аткан, мисалы айымдар. Бирок аны биз айымдар кетмен чаппаш керек, ал болбойт дебейбиз да. Бирок ошол айымдардан сурап көрсөң, ал наоборот андан балким ырахат алып атат. Биз мисалы от жагып тамак жасап аткан кишини көргөн кезде, шарты жок экен деп кайгырбашыбыз керек деп ойлойм. Себеби балким ошол нерседен ырахат алып атат ал. Балким анын жашоосу аны үчүн ушунчалык сонун жагып атат өзүнө. Биз сырттан карап, бай эми Европанын, батыш тараптын азыркы учурда бир эмнеси келип атат го деп ойлойм да бизге. Анан аялдардын укугу тебеленген, андай мындай деген сыяктуу ошондой жумуш жасап аткандарды карап, аялдардын укугу тебеленген дешим мүмкүн. Бирок мен дагы өзүм дагы айылда кетмен чаап көргөм да. Кетмен чаап көргөнбүз биз, иштегенбиз, ал ден соолукту чыңдайт, эч ооручу эмеспиз. Ошол эле кезде мисалы мага ушундай жагымдуу болчу. Жерди торулдатып, борулдатып, баягы кетмен чаап иштеген ал айымдарга жагат, себеби ал Кудайдын бизге берген тирилиги. Анда биз айымдар иштебеш керек деген сыяктуу таптакыр анда отуруп калсак дагы, бул жерде андай эмне кылабыз, эмне кыймылдап эмне кылышыбыз керек? Үй оокаттан сырткары, мисалы ар жагынан энергичный болсоң, көп нерсеге күчүң жетет. Мисалы таптакыр отуруп албаган айымдар бар. Эгерде аларды отургузуп кое турган болсоң, анда алар күчүн балдарынан чыгарат да. Же болбосо күйөөсүнөн чыгарат. Алар бир нерсе менен алаксыш керек болот, алектениш керек болот. Себеби анын бул жактагы кайнап аткан күчү бар. Аны баары бир бирдеме менен алектенүү керек деп эсептейм. Бекерчилик, иштебеш керек деген сыяктуу бекерчилик азыркы учурда адамдарды кanaylан жакшы болбой, тескерисинче ал адамдарды депрессияга алып барат. Сөзсүз алектенүү бул норма деп эсептейм. Көпчүлүк айымдар айтып калат, бала менен отуруп калса, декретте болсо, мен замандан артта калып кеткендейм, баардыгы иштеп атышат, баардыгы өнүгүп атышат, мен эле эч нерсе кылбай жүрөм деп стресс болуп кетишет да, депрессия болуп үйдөн чыга албайчу. Балким ошол учурда үй бүлөсүнөн колдоо керек болот. Балким жолдошунан, балким кайын журтунан дегендейчи. Мисалы илимде, мисалы үчүн илим чөйрөсүндө өзүнүн кандай десем, диссертация жактап, ошондой көбүнчө эркектер да, аялдар аз болот. Илим жактаган, илимпоз, окумуштуулар аз чыгат. Эмнеге? Анткени үйүн жыйнап чыгыш керек, тамак ашын караш керек, баласын кийинтирип, таза кармаш керек, окууга жөнөтүш керек. Анан ошол эле учурда аялына
камкор, күйөрман, меримдүү, сулуу болуп өзүнө ухоошундай карап жүргөн аял болуш керек. Эми ошончон арасынан жетиш чынында кыйын болуш керек аял кишиге, эгер эч ким колдобосо. Ошол жагы да бар. Балким ошол себептен дагы аялдар иштебей калып жатышат. Мисалы, эгерде менин 8 балам бар, 8 балам бар. Мен болсо балдарымды карагыча, үйдө балдарымды карагыча, мен үйдө бир бизнес кыла бергенге толук мүмкүнчүлүгүм бар. Мисалы, эмне бизнес болушу мүмкүн? Балким мен торт жасагым келет. Торту жакшы жасайм. Балким мен дизайнерлик жөндөмүм бар. Балким мен ойлонуп жакшы бир кийимдерди чыгара калам. Балким жолук, балким калпак дегендей. Балким мен бутка бир кандайдыр бир шлепканын бир башкача бир түрлөрүн ойлонуп чыгышым мүмкүн. Үйдө отуруп эле балким бир кожаны кошуп, же болбосо кизден балким жасай берем да. Ушундай сыяктуу. Айымдар үйдө отурганда дагы сөзсүз алектенүү керек деп эсептейм. Кечке чейин азыр телефондо баягы кыйындарды, ийгиликтүү адамдарды кечке карап отуруп, азыр адамдардын баары мен артта калдым деген, сен айтып кеткендей, артта калдым. Инстаграм, Фейсбук ошолор Бул Инстаграм, башка интернет желисиндеги ал эми ал жер маска болуп атпайбы? Үйдө андай жашоо жок, бирок сыртта алар только козукту көрсөтүп атат. Негизги жашоо балким андай эмес. Анан ошого алаксып отургандан көрө өздөрү алектенип кандайдыр бир нерсе менен ар бир айым үйдө болсо дагы баланы карагыча бир нерсе менен алектенгени баары бир жакшы. Бул адамга биринчиден алаксыган нерсең болсо өзүң үчүн жашоо кызыктуу болот, акча табасың. Плюс деген ал жерде сенин муктаждыктарың ошо менен кандырылат. Балким балдарыңды жакшы билим окутууга мүмкүнчүлүк таап атасың деген сыяктуу да. Ал эми балдар бир аз эс тартып чоңойгондон кийин, садикке, мектептерге баргандан кийин анан башка жумуштар менен алектене берсе болот деп эсептейм. Мен өзүмдө да ушундай болду. Мисалы, менде дагы мындай көп энергиям көп да. Мисалы, экстравертмин да өзүм. Мен мисалы таптакыр токтонуп бир жерде отурган аял эмесмин. Өзүм сыяктуу айымдарды дагы көп байкайм да, көп көрөм. Ошол эле кезде кээ бир айымдар бар, үйдө иштейсиңби десе таптакыр иштегилери келбейт да. Жок, мен үйдө отургандан ырахаттанам дейт. Алар үчүн ал норма. Ар бир адамда нормасы бар да, өзүнүн нормасы бар. Аял киши эми азыр бул жактан комментарийге жазышы мүмкүн. Мен күнү бою иш кылам, түнү гана өзүмө убакыт уктаганы гана табылат. Ошол учурда мен кайсы бизнес менен алектенбей келем деши мүмкүн да. Анан кайдагы жумуш, кайдагы ушундай өзүн реализация жасоо убактың жок болсо деген айымдарга эмне деп элеңиз? Мисалы, эмне жумуш жасаймын, азыр жумуш жасоого мүмкүнчүлүгүм жок деген сыяктуу айымдар болсо, алар андайлар көп да. Андайларды ал өздөрүнүн эрки да, өздөрүнүн эрки, эч ким кыйнабайт го. Мисалы, мүмкүнчүлүгү бар айымдар иштесе болот. Мүмкүнчүлүгү бар. Бир адамга ошол үйдүн жумушу ордук келүүсү мүмкүн. Үйдүн жумушу. Эми биз үйдүн жумушун жасоо эми биз үчүн жеңил да. Мисалы, аны мен үйдүн жумушун жасоо биздин милдетибиз эмес деп айта турган болсок, анда эркектер үй жумушу менен алектениш керек болуп калат. Эркек алектенсе бизди ким багат дегендейчи. Үйдө баары бир бирөө карыш керек. Эркек бизди каршылаш керек. Айымдар канча иштесек дагы бул Кудай жараткан табият. Эркектерден баары бир биз күтө беребиз. Эркектер бизди каржылоосун күтө беребиз. Ар бир айым бул эркектерге дагы ал жагымдуу. Мисалы, алардын табияты ушундай өзүнүн жанындагы айымын, өзүнүн балдарын өзү каржылагысы келет. Ал эми биз болсо өзүбүз мисалы иштесек дагы, бирок эркек бизге каржылоосун, кийим алып берүүсүн, тамак аш алып берүүсүн каалай беребиз. Ошондуктан ал өздөрүнүн эрки. Эгерде үйдүн жумушу кыйындык келсе, ал норма. Балким ал айымдын мүмкүнчүлүгү, алардын күчү жок. Мисалы, болору ошондой да. Андай болсо эч ким бар да, жок, мен иштешим керек, мен үйдө отурганда зеригип атам деген айымдар иштегенге эмне үчүн болбосун. Туура. Бирок үйдө отурган айымдар дагы аябай чоң кызмат кылып атышат. Кызмат кылышат, ошону менен бирге баланы тарбиялаган, ушул бир коомду тарбиялаганга барабар аябай орду чоң. Үйдө отуруп баласын тарбиялап караган энелердин дагы үйдө отургандар үйдө отурсун, иштегиси келгендер иштей берсин.
бирок эми айтып жатышат да, кээ бир бирок иштеген энелер деле кандай мындай бактылуу болуп кетпей, өзүн күнөөлүү сезип алышат го, мен баламды жакшы карабай атам, жакшы көңүл бөлбөй атам деп. Алардын да өзүнчө бир проблемасы болот да кийинчерээкче. Аларга кандай дейт элегиз? Негизи невротик деген эмне бар да, патология оору да, психологиялык тараптан ооруган адамдар бар. Алар деги эле жашоодо мындай рахат албайт да, жашоодо. Ойлонушат да. Иштесе үйдө отурган кандай жыр калдыйт, ал эми үйдө отурса иштеп аткан кандай жыр калдыйт. Алар жыргабайт эч жерде. Ошондой айымдар бар да. Негизги башкы нерсе, адам психологиялык тараптан өзүн таап алса, мисалы өзүн таап алса, чоңоюп алса, мындай айтканда, жетилип алса, анда ал иштегенден да үйдө отургандан дагы рахаттанууга болот. Эгерде сен жолдошуң каржылап атса, баардык нерсеңди каржылап аткан болсо, анда үйдө отуруп деле мисалы рахаттанып, үй жумуштары менен, бала тарбиялоо менен алектенүүгө эмне жетсин. Туура айтасыз. Демек, бул жерден өзүңүздөр тыянак чыгарып, чүйнөк чыгарып алсаңыздар болот. Эгер дагы айтылбай калган суроолор бар болсо, комментарийге сөз жазыңыздар жана бизге катталып лайк коюп коюңуздар. Сизге дагы чоң рахмат, ыраазычылык, эң баалуу убактыңызды бөлүп бизге маек берип жатасыз. Дагы жакшы актуалдуу темаларда кийинки маектерден көрүшкөнчө Саламат саламат калыңыздар. калыңыздар.